Мугалимди азыр Google алмаштыра алабы? Мугалимди Google алмаштырбайт, маалымат алганга жарайт, бирок мугалим ошо билимди кандай колдонуш керек, кандай көңүлгө айлантыш керек деген да функциялары бар, муну Google бере албайт. TikTok мисалы билимдин душманыбы же жаңы китеппи? Анткени бүгүнкү жаштар, бүгүнкү өспүрүмдөр бүт TikTokто отурат. Бул көз карашка байланыштуу. Бүгүн Инфостор эсептеп атышат. Балага эң эффективдүү билим берүү мөөнөтү бул 8 секунд деп. Ошондуктан жанагы Instagram тиги болсо, социалдык тармактагы эң эффективдүү рекламалык роликтер 8-10 секундду ашпайт. Месседж деп коебуз, бериле турган теманын өзөгүн берүү азыркы балдарда өтө ыкчам болуп калды. Сиз балдарга отуруп, азыр мурункудай кылып 90 минуттан паралар менен бир нерсе түшүндүргөндөн ордуна кыска нуска жана аны туура мындай эффекттер менен берсеңиз, ал билимди оңой алат. Демек, TikTok'то сиздин мамилеңизге жараша аны туура багытта колдонсоңуз, ал туура жака бурулат, туура эмес багытта колдонсоңуз, туура эмес жака бурулат.